Турманжан Датқа, Ленина кооперативаға екі жағын лото қойып бересіздер. Так, 10 километр ішкі жолдан асфальт, моғын өзіңіз қазып лото қойып бересіңер, и бақты кеп бересіңер. Видеоға қатып бол, ертең ешкім арқаға қайтмай жоқ барды өзі. Қашқан ешкім жоқ па? Қашқан жоқ. İşinizге игілік сізде дағы, рахмат сізге. Группаларға сүйініп бір-бірімізге жақсы болды, заводтар жауылат кен, мына құдайыз, үйіз құдайға жетіптір деп, проса сүйіндігілі, ешқанша күн өтпейлі, мұняқты дейді бақтарды қылып, каналды açып, iştetkile dağınan bizge 10 kilometre жерді шарық асфальт қылып бергіле дейді. Азауын жапалақ тартса, чаңын жапалақ жұтса. Жұтын біз жұттаса, анан кейін. Алардың жанағы мерді мына жер жасап берез, мына жер жасап берез, а бір уақытта экологияны бұзатпайбы. Аз кечинде уже билинет, аз адырға шығып неме қылып қалабыз. Ошондо бүт шаардын үстүн Деудан баштап шаарга кетет. Бүт түтүндөрү. 24 январ күнү Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Ош Ноокат жолунун Деу тилкесинде жайгашкан шагыл карьерине барып, аны тоонун аркы бетине көчүрүп, эски ордун жабуу тапшырмасын берген болчу. Ал эми жерди иштетип келген жекешкелерге казылган жерге бак дарак тигип, көрктөндүрүү тапшырмасын койгон. Моолардын бардыгын заборун предписание берели. Предписание берели, где-то бир неделе 15 күн предписание беребиз. Заборун арасына сеткиле, порядок приводите. Если албай тургандай болсо, сразу сносим. Эч кандай күтүштүн кереги жок. Бирок өтпөй 5 февраль күнү шаар мэри шагыл карьерин иштеткен жеке ишкерлер менен жолугуп, аларга заводду дагы 1 жыл иштетип турууга уруксат берген. Ал үчүн мэр жеке ишкерлерге 3 талап койгон. Ошо 2 лотот коюп бериңиздер, бак тигип бериңиздер, анда башка жерден жер көрсөтөбүз, 10 километр жер кылып бересиздер. Ой, асфальт жасап бересиздер. Шекин айтканда неме Расыңарбы? Деген менен аталган карьердин жанында жашаган Жапалак айыл аймагынын тургундары шагыл заводдун дагы 1 жыл иштешине каршы болуп, кала башчысынын бул чечимине нааразы экенин билдиришүүдө. Анткени жайын-кышын заводдордон чыккан түтүн айылды каптап, аларды түшкө салса, жаан чачында сел жүрүп, чыгымга учуратарын айтышууда. Ошондой эле тургундар мал жайуучу жерлердин казылып, жайыттардын жок болуп бара жатканынан нааразы. Бул түтүнчү 5 багытта кетет. Бирле Жапалак эмес, мына Ак Тилек, Арек, Ореке, биягы Учар бар жокту түтүн каптайт заводдор иштегенде. Запытный бар жок. Эрте менен мына адырга чыгып туруп, шаар жакты бир көргүлө. Мага ишенбесеңер, көргөнгө болбой калат. Аябай жүдөдүк жайы менен селден. Ошон кесепет, ошол заводдор кесепет болду да, баягы мындай селканалар жабып коюп, алар мындай сүрдүр жер кылып алышып, аны иштетип, ошонун негизинде сел ашып барып туруп биздин Жапалактын элин бүт каптады. Мына Деудан баштап Жапалак Ак Тилекке чейин сел барды. Биздин айыл өкмөт ушу элдин көйгөй ушу жерди токтотуш керек да. Азыр мына чөп чыгып аткан жердин кырчысын алып атат да. Эртең карьер болуп таш болуп кеткенден кийин биз мал бага турган жер жок. Ол жакка чыксак башка айылдын жери, бул жак свалка. Мал бага турган адамдардын местасы калбай калат да, ошо болот. Тургундар буга чейин жергиликтүү бийликке бул маселе боюнча бир нече жолу кайрылышкан, бирок андан эч кандай жыйынтык чыкпай келгенин айтышат. Адырга чыга албай калдык. Не кылышыбыз керек? Кимге арызданабыз? Айыл өкмөткө барып арыздансаң, мен иштекени чечпейм, биздин жер эмес, муниципальный мэрия чечет дейт. Мэрияга барсаң, айыл өкмөткө бар дейт. Жапалак айылдык башкармалыгы экенсиңер, айыл өкмөтүңөргө барып арыздан дейт. Айыл өкмөт сапсем иштекени чечпейт, иштеген тоготпой калды, укпай калды элдичи. Жапалактыктар шаар бийлигине карьерди тез аранын ичинде жабуу талабын коюшууда. Айтымдарында карьердин жалпы шаардыктарга тийгизген терс таасирлери көп. Бир машина шагал 5000 экен, мен 2000 берейин деп бербейт. Кереги жок заводдорду бизге куруп алып, тем более мына высоковольттарга жетип бүттү. Эртең катастрофа болсо, бүт Кыргызстан жабыркайт. Бундайнанчы. Азыр ошо заводдорду жабам деп мэр өз келгенде өз сөзүндө айтып келди да. Жогорку кеңешке көтөрүп маселени туурабы? Ошентип келип туруп анан кайра азыр майлы иштеткиле деп атат. Эртең сел келсе кандай? Мына Жапалакка сел келип, анча-мынча үйлөрдү ичтерине чейин кирди. Үйүнүн ичине кирди сел прям. А мына биздин айылдагы Көрүстанга кеткен көпөрөлөрүбүздү алып кетти. Өкмөт 1 грамм жардам берген жок. А ошол селканаларды ачып, мэр өзүнүн сөзүндө айтты. Ачып, тазалап, заводдорду наркоголотко жылдырабыз деди. Жылдырып берсин. Түтүндөн кичине болсо ham арылайлы. Алар ишмердүүлүгүн кылды, неме кылды, байышты, болду. Эми токтотуш керек аны. Шаардын өзүнүн бюджети бар, мамлекеттин өзүнүн бюджети бар.
өзү менен өзү кыла берсин, ага мынан 10 конкрет жерди кылып берип кой деп, анан кийин аларды иш мерзимин дагы 1 жыл узартып. Алар 1 жыл узарткандан кийин дагы узартат аларчы. Дагы узартат алар. Андайдын далайын көргөнбүз. Дагы узартат. Токтотуп башка бөлүп берген жерге көчүсүн.